Жалал Абад облусунун Нокен районунда оруп жүйнөө жумуштары башталды. Бул иштерде дыйкандарга аймакка ачылган жаңы МТС'тин техникалары жардамга келүүдө. Буудай арпаны жыйнап жаткан комбайн тракторлор Россия жана Германиядан алынган. Дыйкандардын айтымына заманбап техниканын жардамы менен түшүм коромжу болбой жыйналып жатат. Оруп жүйнөө иштеринин жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекова айтып берет. Облустун бөлөк райондоруна салыштырмалуу Нокенде оруп жыйноо иштери эрте башталат. Азыр буудай чабылып жатат. Аптаптуу ысыкка карабай түшүмүн чаптырып жыйнатып алайын деген дыйкандар кезекте. Жер үлүшү аз болгону менен карапайым калк жүгөрү, пахта, тамеки, буудай менен сулуу айдайт. Талаа жумуштарына заманбап комбайн тракторлор тартылган. Сезон башталды, кыш кичирип келди. Элге токчулук болсо бизде да жакшы болот. Дыйкандардын айтымында машина трактордук станциянын ачылганы бир топ түйшүк жеңилдеди. Себеби ага чейин оруп жыйноо жумуштарына дыйкандар техниканы акчасын төлөп да жалдап келе алчу эмес экен. Аймактагы 50 чакты комбайн трактор дыйкандардын ишине жарап жатат. Мурда техникалар жок эле. Таналып, тонолуп, сатырып кеткенден кийин эл частныйларга жалынып, Өзбекстандан чыгып түшүп, малын сатып, жылкысын сатып, уюн сатып, коюн сатып, дыйканчылык кылчубуз. Азыр мына Кудайга шүгүр. Жаанчыл болгонго быйыл түшүм дагы жакшы. Түшүмүн жыйнатып жаткан Тургун Курбаналиев 40 центнердей буудай алганын айтат. Дыйкандын айтымында техниканы жалдоого кеткен каражатта капчыкка күч келтирбейт. Мурдагыга салыштырмалуу 1,5 миң сомго чейин арзан. Мен тракторлар менен şu барсаң бири 3000 керексиң, bir гектар жерди айдашың десе, битесине барсаң 3200 сом, бирине барсаң 3,5 миң сом бересиң. 4000ге чыгып кетти 1 гектар жерди айдаш үчүн. Азыр 1 гектар жерди айдаш үчүн 1800 сом нарык баа берилет. Мына комбайндар 1 гектар жерди уруш үчүн 3,5 миң сом. Азыр акча болот бул эгерде түшүм жакшы болсо. Нокенде сугат суу маселеси да чечилген. Дыйкандар эми өзүнөн артканын сатууга камнат. МТС бул жагынан да дыйкандарга шарт түзгөн. Буудай арпаларын сатып алып, үрөн камдоого жардам берет. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.